Калемдин учунда найзанын күчү бар дейт. Калемгерлер бизди кунткой угуңуздар. Кийинки коногубуз атайын сиздер үчүн деп айтсак болот. Роза Отунбаеванын демилгелери мына эл аралык коомдук фондунун демилгеси менен 3-июлда Ынтымак 2 паркында буюрса Сейилдеги Селена поэзия кечеси болгон турат. Бул тууралуу кенен маалымат сиздерге берели деп студиябызга дал ушул аты аталган эл аралык коомдук фонддун директорунун орун басары Кайыкова Роза Жазыбаевнаны жана кыргыздын таланттуу көп кырдуу талант Турдубек уулу Садырбек мырза студиябызда олтурушат. Кутман таңыңыздар менен. Саламатсыздар. Саламатсыздар, куш келиңиздер. Негизи эми бул иш-чара тууралуу учкай белгилеп кетсеңиз, биринчи жолу өткөн жок, ачык асман алдында экинчи жолу өтүп жатат. Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз сиздер менен негизи Кыргыз телерадио корпорациясы менен, ЛТР менен, Замана студиясы менен, Маданият каналы менен, дегелен баасалык маалымат каражаттары менен биздин фонд тыгыз өнөктөш катары иш алып барат да. Ошон үчүн мен сиздерге белгилүү болгондой деп айтканым себеби ошода сиздер деле билесиздер, Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду 2016-жылы ушул иш-чараны баштады эле да. Бардыгыбыз билебиз, бул адабият жанры, поэзияга, жазуучуларга негизи ошол учурларда мындай көп маани берилип, көңүл бөлүнбөй келе калган учур эле да. Анан бул Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роса Акунаев өзүнүн демилгеси менен келгилечи ушул жанрды биз көтөргөнгө аракет кылып көрөлүк. Бир поэзия кечелерин өткөрөлүк, акындар менен иш алып баралык деп ошо өзүнүн таза демилгеси менен 2016-жылы раматылык Майрамкан Абылкасымова эже 80 жылга толуп аткан жыл экен да. Анан ошо кишиниден баштайлык улуу адамдан деп март айында 8 мартка карата ошо март майрамынын алдында ошо эженин кечесинен баштаганбыз. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин 41 кече өттү. Биз 16, 17, 18, 19, 20 жылы февралга чейин өткөрүп, анан өзүңүздөр билесиздер тиги пандемия башталып калып, ошол себептен солгундап токтоп калдык эле да. Анан быйыл кайра ушул ишти жандандырып жатабыз. Бул демилге менен эле өтүп жаткан иш-чара, эч ким каржылабайт, эч жактан каражат келип түшпөйт бул ишти колдогонго. Өзүбүз эле ошо акындар менен, чыгармачыл адамдар менен, анан ошо фонддун демилгеси менен өткөрүп келатабыз. Мурда жазуучулар союзу менен Кыргыз улуттук филармониясынын өнөктөштүктө ошо филармониянын кичи залында өткөрдүк эле да 40 кечени. 41 кечени бир аз форматын өзгөрттүк дагы, шаарда жакшынакай парк пайда болуп калды. Сейил деп адамдар көп болот кечкисин. Аны ошо ачык асман астында да өткөрүп көрөлү деп 41 кечени ачык асман астында өткөрдүк. Абдан жакшы аншлаг менен өттү, эл көп болду. Анан эми ошо 42 кечени дагы ошол Ынтымак 2 паркында Октябрь мамлекеттик администрациясы менен бирдикте алар ошо Ынтымак паркын берип жатышат бизге бекер. Ошол жерде өткөрөлү деп жатабыз. Мына бүгүн биз менен бирге ошол 3 акындын кечеси болот. Бирөөсү Садырбек Турдубек уулу биз менен отурат. Садырбек Турдубек уулу эми бул кырдуу талант. Садырбектикин 2016-жылдын аяк ченинде жаштар менен бириктирип, жаш акын деп ушу фонд өткөрдүк эле да. Анан бул жолу жөндөн жөн эле Садырбекти биз кайра чакырып калган жокпуз да. Мына арадан 7 жыл өтүптүр. Садырбек акыркы 2 жылда чыгармачылык менен алектенбей, турмуш тиричилик менен аракет кылып, нарында жүрдү эле да, алда керек окат. Анан сагынып деле калды болуш керек биринчиден. Экинчиден ошо 7 жыл аралыкта бир топ жетишкендиктерге жетип ийгиликтери бар. Анан кийин жетилип калды. Канчалык жетилип калды экен, канчалык өзгөрдү экен, элге дагы ошо өзүнүн талантын бир тартууласын деген ой менен Садырбекти кайра бир ирет чакырып кошуп өткөрүп атабыз. Чолпон Орозалиеваныкы болот. Анан Жылдызбек 3-чү акыныбыз Жылдызбек. Ошо 3 акындыкын бириктирип өткөрүп. Садыкем даярдык кандай анан?
Рахмат. Биринчиден жалпы замананы көрүп жаткан кыргыз журтчулугуна, жакындарыбызга жалпысына салам жолдой кетмекчимин. Ар дайым агарып таңыбыз атып, кызарып күнүбүз батып, шаттыктын үстүндө жүрө берели демекчимин. Анан даярдыкка келе турган болсок, негизинен өзүм жеке поэзия кечесин бере элекмин. Ушул өнөр талаасында жүргөнүбүзгө мына 10 жылдын жүзү болуп калды. Экинчи жолу поэзия кечем өткөнү турат. Биринчисинде дагы ошол эжекебиз айтып өткөндөй 2016 ошо Отунбаева фондунун демилгеси менен анда филармонияда өттү эле. Экинчиси эми баягы тышта, Ынтымак паркында дагы ошо Отунбаева фондунун демилгеси менен экинчи поэзия кечебиз өткөнү турат. Буга эми даярдык албетте баягы жүрөксүү менен, толкундануу менен кабыл алып атабыз. Эже айтып кеткендей, 2 жылдын жүзү болуп калды. Ошо чыгармачылыктан алыстадым десем да болот, бирок алыстадым деп айткан менен борбордон алыстаган киши эле негизи чыгармачылыктан алыстайчу экен. Анткени чөйрө деген болот экен. Анан кайра ошо бияка келгенден бери жакшы жемиштүү окуялар болуп атат. Жакында дагы Москвага кайтышка барып келди. Шыгылып Бишкек мени эле күтүп тургандай дегендей. Эми сөзүбүз куруу болбош үчүн ошол жерде поэзия кечесинде окуй турган бир эки сапарларыңыздан калемиңизге таандык. Анда туулган жерди сагынуу деген ырды окуп берейин. Аргымакка от тоткон көгүн жаңы, айылдагы чөп жыты өмүр даамы, ай нур чачкан талаада калган аттай аркандалып келгим бар өзүм дагы. Өзгөлөрдөн ашсам да ат чабымга, өз эл үчүн кулунмун арт жагында. Чок баскан сыйм досумдун тетиги уулу, чоочуң киши келди деп айтканында. Уй жайган жер күткөндүр зарлап арып, карагаттан ышкындан камдап алып, баргым келет бир күнү тоолорума, балдарымды бададай айдап алып. Тилегиңизге жетиңиз. Жакшы экен. Эми Садырбек, талант баягы ар кырдуу талант дебедимби? Өзүңүздөр билесиздер, таланттар таймашындагы дагы баш байгенин ээси, жеңүүчү баш байгенин ээси, Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү, Эгемберди Эрматов, Жоло Мамытов атындагы Адаби сыйлыктын дипломанты, иш кылып жаш болсо да көптөгөн сыйлыктардын ээси да. Өзү жаш болгону менен бир топ ийгиликтерге жетишкен талант. Кайсыл эмгектериңизди даярдап койдуңуз? Кайсы чыгармаларды окусам деп турасыз? Негизинен баягы сырда болушу мүмкүн, бирок ошентсе да бир 3 топко бөлдүк. Эми бул адабиятта өзү тематикалар бар, белгилүү бир тематикалар. Лирикалык жанрдагы айрыкча махабат темасындагы ырлар окулат. Анан дагы ошо атуулдук тематика деп коебуз. Баягы атуулдук ырлар окулат. Анан турмуштук ырлар окулат. Негизинен ушул 3 багытта ырлар окулат. Эми жеке эле бул жерге келип алып өзүмдү мактай берүүдө болбос. Элибизге аттын кашкасындай белгилүү болуп калган Жылдызбек Турсунбаев агабыз биздин көчүбүздүн башында бүгүнкү ошол поэзиядагы 3 илтиктин башында ошол киши турат. Бизден жашы дагы улуу, өнөрү дагы улуу. А кишинин да мыкты чыгармалары бар. Коомчулукка баягы бир сыр сала турган ырлары бар. Анан эжелерден негизи эле кыргыз адабиятынын аялдар поэзиясы деп бул өзүнчө бир өзгөчө орунда турат. Ошолордун аялдар поэзиясынын ичинде өзүнүн орду бар. Салмагы бар эжебиз Чолпон Оразалиева. Ал эжекебизден да мыкты мындай бир назик чыгармалар элге тартууланмакчы. Анан бул жерде эң кызыгы баягы паркта же болбосо ушу сыртта эл чогулуп окуйт дегенди биз тиги СССРдин акындары эле окуйт экен, же болбосо илгерки биздин аталарыбыз ошондой кечелерди өткөрүптүр дегенди угуп калчубуз. Анан бул жакшы самалык болуп атат. Биз дагы ошентип сыртта коомчулук менен баягы кайсы бир бөлмөнүн ичине камалбай акындар өздөрү рамкага сыйбайт деп коет эмеспи? Анан табияттын койнунда ыр окуу кандай болду экен деп бир чети жүрөксүү ошол жагынан да болуп турат. Элге жакын болот, бирок сонун болот го дейм. Анан даярдыктарыбыз ошол. Буга чейинки кылган дараметибизди
ошол жерден көргөзөбүз. Токтогул атабыздын айткан сөзү бар го, талантың болсо ташка чап, коркулбай асыл жанды бак деп. Азыр эжекем Садыкемди да жөн жеринен тандап алган жокпуз деп сөзүңүздүн арасында айтып кеттиңиз да. Акындарды деле тандоо, могул иш-чараларды баштоо, өзүңүздүн бир фонддун бир программасы, атайын бир комиссия негизинде кандай иш-чараларды уюштуруу? Негизи бул иш-чараны уюштуруу мындай жөнөкөй болгон жок да. Башында мен жана айтып кеткендей, ушул адабият жанры поэзияга кичине көп ошол учурда көңүл бөлүнбөй келгендиктен болсо керек. Акындарды кээ бир учурда ушунчалык мындай бир ынандырганга туура келип жатты да. Балдар, урматтуу акын, келгиле сиздин поэзияны өткөрөлүк. Эми эч нерсе талап кылынбайт. Сиз өнөрүңүздү элге тартуулап бериңиз. Калганын баары уюштуруу жактарын баарын ушул биз өзүбүз уюштурабыз. Сиздин келип эле сахнага чыгып бергениңиз эле керек деп ушу ынандырып, баларды бир кайта ушундай бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө да туура келип аткан учурлар болду да. Анда жазуучулар союзу менен бирдикте ушул бүгүнкү күндөгү бир топ улуу муундагы, орто муундагы жаш акындарды деп атайын чоң тизме түздүк дагы. Анан ай сайын болуп атты да бул кече. Бир айга кээде бир акынды коюп коебуз. Бир айга эки акын, кээ бир учурларда жаштар болгондо 3-төн 5ке чейин акындарды коюп, анан ар бири менен иш жүргүзөбүз, ар бири менен сүйлөшөбүз, ар бирин ынандырабыз. Кээси ошол жерден баш тартат, жок, кереги жок деген учурлар болот. Анда тиги кийинки тизмедеги акынды чакырабыз, аны менен сүйлөшөбүз. Ушундай болуп, башында ушундай башталды да. Андан кийин көрүүчүлөр да көнө баштады. Филармонияда көп учурда аншлаг менен өткөн учурлар болуп атты абдан. Анан акындарыбыз да уже көрө баштады, көрүп атты, эл көрүп атат. Басалып каражаттары телевидение көргөзүп атат, туугандар көрүп атат дегендей, жалпы коомчулук көрүп атат. Анан кийин акындарыбыз дагы меники өтсө болобу деген суроолор пайда боло баштады. Мурда биз аларды баягы ынандырганга аракет кылып сүйлөшүү жүргүзсөк, кийин ушу меники деле өтсө болбойт беле деген деп калуучулардыкын деле өтсө болот эле дегендердикин өткөрүп калдык. Эми жазуучулар союзу менен бирдикте иш алып бардык. Бул жолу дагы жазуучулар союзун Маданият маалымат министрлигин чакырып жатабыз, келгиле өнүктөш өткөрөлү деп. Рахмат. Кезектеми чыгармага берсек. Садыкем, эми сиз көп кордуу талант деп көтөрө чыгып мактадык. Сиз жөн эле жазма акын эмес, төкмө акын экениңизди билебиз. Колуңузга комузду ала келгенсиз. Мына бүгүн арапа күн, эртең айт күн, айтор улуу күндүн урматына студиябызда отурасыз. Салам алейиңиз болсун. Ой көтөрүлдүм асманга, көбөлең эже макталып. Анда макталганын кур болбой, маанилүү кептер калпынып, көрүнсүн менден накталык. Ар дайым жан дүйнө келет жашарып, менде жазган ырлар сакталып. Анда төгүп таңырдап берейин, экинчиң өнөрдү мындаң аткарып. Ырас өнөрдө биз да жүрөбүз өрдү көздөй чап салып. Аралаш улууларга кегесте, аламанда чабабыз алдыны көздөй ат салып. Аландыктан мынакей Чыңгыз байкем айткандай, айтты дагың айталык. Айтыбыз болсун маарек, аның айтпай кантип кайталык. Эми пайдаланып учурдан, айтайын жакшы кутырдан. Калкыбыз болсун эсенде, болбосун журту бузулган. Ар дайым айтты майрамдап, шан илүү болсун мусулман. Анандан Отунбаева фондуна кайрылып кайра келейин, көндөгү көп сөздү көркөмдөп ырдап берейин. Анткениң акындардын алып чыгып, көргөзүп көндүң кененин, айттырып ырдым беленин.
Мына демилгесиң артындан Отунбаеваң эженин далай жаштар акындар алдыны көздөй чыгышты. Харбын жазган ырларын ала тоң элиң угушту. Ушундай болгон маареке жалпыга болсун жугушту. Анткени кыргыз элиң ардайым мындай ынтымактан уюшчу. Чырдыга алабай алар эчелең ырдың угуп турушчу. Ырас болсо жасканы анан ынтымаккан уюшчу. Ырас айтат акын деп уралап барым уюшчу. Эми комузум колдо кичине күңгүрөнөт добушу. Ансе дагы садырдын чыгып жатат бул жерде чубалып бир аз оючу. Эми жалпыгаң айтам рахмат, атайың улуң өнөрдү баккандарды көдөңгө. Баккыла деп мурастап уюштуруп кечени. Ырга күйгөң ардайым бөлөнүп турсун деп тилейт бул ала тоо кыргыз мекени. Ушинтип ардактап турса башкалар бизден алдыны көздөй өсөлү. Артта калбай ардайым алдыны көздөй өтөлү. Ардайым ушундай болгон кечени көп көрүп аман болушсун. Ошоң ала тоо кыргыз мекениңе. Рахмат, бар болуңуз. Ийгиликтүү. Рахмат сиздерге, ийгилик каалайбыз.